Жолдошум карыз алып мага бутик магазин ачып берет дейт. Оформлено на меня дейт. Мага ошол жаздырылган, катталган дейт. Карызды бутиктин доходунан убагында төлөп бүтүргөнгө аракет кылып атам. Күйөөм отчет сурап киришип турат. Бир жолу урушуп кетип түшүнүп калдым, жолдошум любой момент дейт. Кайсы учур болбосун таштап кетерин дейт. Эми ортого шайтан ой сала бербесин. Адам ачууланган учурда өзүн тыйыш керек, бирок ар кандай сөздөр чыгып кетет, анан билип калдым деп шайтан кулагыңызга күйрөп, шыбырап, күйөөңүздүн жаман жагын көрсөтпөңүз деп ошончо сизге бутик ачып бериптир, карыз алып ачып бериптир. Күйөөңүз сизди жакшы эле көрөт экен. Бир эми урушкан учурда ага эметип калбаңыз да, эрегишип калбаңыз. Ошон үчүн доходдон ага айтпай 5000 өзүмө чогулта берсемби деп. Анткени бизде 5 бала бар. Балдар мени менен калат да, финансовый безопасность кылып өзүбүзгө. Жолдошума айтпай чогулган акча арам болуп калбайбы, чогулта берейинби дейт. Ток айтып чогулта бериңиз. Айтыңыз. Акырын келип жакшы дасторкон жайып, тамак ашты жакшынакай кылып түзүп берип, мен ушу кичине коркуп калдым. Мен сизди жакшы көрөм. Ушу өткөндөгү бир уруштун сөзүңүздөн жүрөгүм ушундай ой салып атат. Шайтанданбы, нафсимден билбейм. Таштап кетсеңиз, мен ушинтип топсолсомбу, өзүм үчүн эмес, балдарым үчүн деген ой келип атат. Көңүлүмө антип кирдетпеңизчи деп күйөө менен ачык эле айтып, ошо жаман нерсени ойду жок кылып жоюп, чок эле бир күйөөңүз менен чогуу ошо балдардын келечеги үчүн акчаны үнөмдөй бериңиздер. Айтпай кылган жакшы эмес. Анткени күйөөңүз өзү ачып бериптир да. Өзү жардамдашып атыптыр. Эми инсан болгондон кийин анча мынча ачуусу келет, ачуудан жаман ой келбесин. Эми балдар үчүн сактаганыңыз жакшы эле, бирок күйөөгө айтып койгон жакшы, анткени күйөөңүз сизге ачып жардамдашып атат. Жолдошум экинчи аял алган дейт. Мага экинчи аял алган болсом талак түшсүн деп. Жолдошум экинчи аялды алган дейт. Мага экинчи аял алган болсом талак түшсүн деп 2 жолу айткан. Мен талак түштү го десем, ичимен башка аялдын атын айткам дейт. Ошондо талак түшпөйбү дейт. Эми анын үчүн жолдошуңуздун өзүнөн сурайлы, бул индийский кино болуп кетиптир да бияга. Өзү шариятта айтканда, ошентип аялы келип, ушундай дегенде, мен үйлөнгөн аялдын баары, же болбосо менин аялдарым талак болсун десе, талак түшүп калат. Анан сиз айткандай, мисалы, сиздин атыңыз, мисалы, кечире сиздин атыңыз Фатима болуп, анан экинчи алган аялынын аты Сайра болсо, анан мен мисалы эмне деп койсо, мисалы мен Батмага талак бердим деп башка аялдын атын айтып койсо, ага талак түшпөйт. Ал никесинде эмес, анан беркиге деле талак түшпөйт. А бирок мен үйлөнгөн аялдарга десе түшүп калат. Же болбосо мен эйлик кылган аялдарга десе түшүп калат. Ошон үчүн күйөөңүз байланышка чыксын, талак түштүбү, түшпөдүбү так айтып берем. Менин күйөөмдүн түшүндө эки жагы бийик зоо, ортодо узун кеткен жалгыз жол дейт. Бийик аскада үңкүрдүн ичинде аксакал сен уулду болосуң деп атын Шуайб кой дептир. Бизге кеңеш берип коесузбу устаз. Алхамдулилла, ошол түштөн кийин 1 айдан кийинби Алла бизге перзент насип кылды, учурда 6 айлык боюмда дейт. Эми бул кээде адам баласына жакшы түштөр кирип калат. Бирок ушуну менен биз көз ачык экенбиз, мына бизге илхам келип атат деп шайтан жолдон буруп кетпесин. Жакшы түш жарым ырыс, бул Кудай Тааладан, периштеден болот. Түштүн түрлөрү бар. Биринчи түш Алладан болот. Экинчи түш бул да жакшылык түш, периште. Периште Алла Таалам периштеден жакшы кабарчы кылып жөнөтөт. Сиздин түшүңүз балким ушуга кирет. Шуайб деген Шуайб пайгамбардын аты, жакшы. Бул периштеден келген түш дейли иншалла. Үчүнчү түш бул напсиден, адамдын жеке өзүнөн келген түш болот. Күндүзгү күнү эмнени ээликтеп, ээрчип, кызыгып, ойлоп аркасынан сая түшсө, түшүн ошол кирет. Муну хадису нафс деп коет. Төртүнчүсү адгас ахлам дейт. Бул жин шайтандан келген түштөр болот. Сиздики жакшы түш экен, иншалла, эгерде бала болуп кала турган болсо, Шуайб деп коюңуз. Анткени пайгамбарлардын атынан койгон ал жакшы суроо болот. Жакшы ат болуп эсептелет.